кимиңер улап алсаңар, уруксаты жок. Мына 4 миллион 600'ді ошо улап алгандарга бөлөм. Силер жооп бересиңер. Макулбу? Ушуну ким эртең барып, тонун ар жагына салсаңар, ошол жака да жол салып бер, свет апарып бер дей бересиңер. Мисалда, ал жерде ген планда үй жок болсо, мисал айтып. Ошону сен эле чечип берип койсоң болот да, мына Жасыл келгенде 5-6 ай болду. Ушуну келип көзү менен көрүп кетти, үндөбөй. Мына солдат даярданыш керек. Армия даяр болуш керек бардык нерсеге. Туурабы? Анан эми полигондун арак жылдыр бул жерде эме дебейт да. Анда Ана биз атайын мына эже барган, бул жерде элдик жыйындарда кайрылгансыздарды таза суу деп. Анан мына азыр проект боюнча 8 жерге суу чыгарыптыр. 8 жерде гарантия суу чыгат деп атат да, мына Горбодоканал. Бардык специалисттер айтып атат. Анан силер да баягы биз ушундайбыз да кыргыздар. Канча болгон сайын дагы болсун дейт. Мына 36 жерге кошуп киргизип алсыңар. Ага суунун баягы жетпейт деп атат мына жерде. Туура түшүнгүлө. Кичине бала чака өзүңөр деле басып келсеңер кичине ден соолуңарга деле пайда. Анан бир дагы жакшы мезгил келер. Азыр мынау жапалакка кошгондо кошобуз. Азыр 6 миллион кубтук резервуар жасадык. Азыр дагы 1000-ден экөөнү ошо жапалакка курулат. Бир 130-140 миллион мына азыр акча каралып атат. 3 миллион доллар ратификация болду жогорку кеңештен. Анын аркасынан түшүп атабыз. Ошол болгондо анан баягы кеңири заманда болуп калат эми. Мынаны Кудайга шүгүр деп ушуну алып 8 колонкадан сууну ичип туруңуздар. Макулбу? Анан эми азыр үйгө киргизем, автомат коем, сразу эле баягы мындай заманды чейинделе болбой тоң калып атпайбы бул? Азыр мына мага айтты, ошол кече барып суу чыкпады дегенде мыналарды ошо Россиядан келди, азыр автоматты койду деп атат. Эме чыкты деп. Кышта тоңбойт деп мына мага атайын келдим ошо кече жалып болгондо мына сиздерден кабар алып коеюн деп келдим. Кышта тоңбойбу мына? Тоңбойбу. Мына азыр элдер суранды дейт азыр. Өдөгө да тартып берди. Уже проектти изменение кылганда бузулган. Өдө жакка напор жетпей атат. Суу барда чыгат, 2 саат чыгат деп атат. Анан эми азыр буну дагы өздөрүнчө сүйлөшөт. Мен айтып атам, требовательден баягы проекттеги 8 колонканы чыгарып бергиле. Саат канчадан канчага чейин чыгат? 8 колонка постоянно чыгабы? Жок. Канча саат? 4-5 сааттан бери. 4-5 саат 8 колонкада чыгат экен. 3 күндө 2 саатта жетет бизге. Жетип атпайбы? Күнүнө 8 сааттан Ошонун чыгат. премиясын билбейт алды. Коебуз аны. Бизге өткөндөн кийин расписаниясын коюп силерге беребиз. Мына саатта суу чыгат. Ошол саатта суу чыгарып беребиз. Эми мынандай жаңы конуштар бул бизде эле эмес, Ош шаарында эле эмес, чоң мына Борбордо, Бишкек шаарында деле проблема, чоң мына Россияларда деле жаңы конуштарда ушундай проблема болот. Акырындык менен анан айыл болуп калат, жакшы болот. Макулбу? Азыр жашырганда эмне? Силерде эле эмес, Оштун шаардын ичинде да толтура проблема болуп атат. Жалпы айтабыз, азыр суу жок биздечи, азырчы чыкпайт. Бизде жок, азыр деле Башында колонка койгон бизге, колонкада суу чыкпайт. Башында курган боюнча бузулган, кайра бузулуп, мына кече күнү араң оңдоду. Неменичи колонканы оңдоп коюшунда сиз келеткен деп тырчылап мына более-менее жерге келип отурасыз азыр. Биздин жерибизге барсак, мен жүрүңүз азыр. 8 колонканы көрөм. Онан 8ден ашканы мына ачык айтайын мен. Эгер үйдөн кимиңер улап алсаңар, уруксаты жок. Мына 4 миллион 600'ді ошо улап алгандарга бөлөм. Силер жооп бересиңер. Макулбу? Ушуну ким кошуп алсаңар айтып коеюн анан. Кийин ошо штраф салып 4 миллион 600'ді силер проектини бузганыңар үчүн, уруксатсыз ошондой бейбаштык кылганыңар үчүн иш козготуп, жоопко тартамын айтып коеюн. Тартип болуш керек тана тургандар анан. Туурабы? Аны каалаган адам эле кичине тыйын берип, туташтырып алсаңар болбойт андай. Биз дагы Ал үчүн биз баардыгынга чыгарыш үчүн анда көп акча карап туруп, анан баардыгына мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Ага азырынча мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Азыр силер айткансыңар, эптеп эле бир 2-3 жерге суу алып берип турса, эме алып келип берсең ошол жерден ичип турайлы деп сураганыңар үчүн биз атайын мына 4,5 миллион сом акча, 4 миллион 600 миң сом акча карап бердик да. Ичип турсун ушу элдер, таза суу ичип турсун. өткөндө жолдун артынан ташып кыйналып. Анан азыр биздин мүмкүнчүлүктү туура түшүнүп тургула. Айтып атпаймынбы? Азыр аракет кылып атабыз. Кеңири ошол ар бир үйгө чейин киргизгенге биз аракет кылабыз. Азыр акчалар каралып атат мамлекет тарабынан.
Түшүндүңөр да, кимиңер улап алсаңар, баягы эсиң барда этеңи жап дейт. Өзүңөр үзүп коюп койгула азыр. Бейбаштык кылбаңыздар, урматтуу туугандарым, ачык айтайын. Биринчи аябай суу напор менен чыгып атат эле өзүчө. Эми конечно азыр айтып атпайм, 36 жерге улап алсаңар чыкпайт да. Ошо чыкпайт да. 8 жерге бул мына расчеты чыккан 8 колонкага. Ошого беребиз деп атат. 4 саат, 5 саат жеткизебиз деп атат. Мына азыр сиз мына шагыл төгүлгөн жашынакай жерге келдиңиз. Биздин жерибизди карасаңыз азыр ылайы чыгып жатат. Эми бар жогун деген өкмөттүн башына илин албайлы деп. Мен келеткенде кылып койгондо Түнү менен кылды. мен кылбай калса деле мен капа болбойт элем. Мен жакшы. Буну биз өзүбүз Кылгандарга рахмат. Жерде жашоочулар акча төлөп Биз дагы өзүбүз бардык акча чогултуп өзүбүз төккөнбүз муну. Өкмөттөн бияка келген жок. Биз өзүбүз кылдырдык да ылай болгон. Анан эми азыр айтып атпаймынбы? Шаардагы домдордун арасын карагылачы. Силерден жаман болуп калыптыр. Жашырганда эмне? Ошону аракет кылып атабыз, бир чекеден бузуп атабыз, оңдоп атабыз. Бардыгы мүмкүнчүлүккө жараша. Силер эми жаңы айтып атпаймынбы? Жаңы конуш. Акырындык менен айыл болот. Ошон үчүн өзүбүз төктүрдүк, баттактап. Анан да бир көйгөйүм айтайын дедим эле, биз деген мына Давыт жакта деген производственный чекке биз үй салып алган экенбиз. Ошонун деген документин чечип бере аласыздарбы? Ошону сурайын дедим эле. Көп ал жерде бир 50-60 бар, а? Ошондой үйгө биз үй салып алганбыз да, бизде жердин немеси бар. Кызым, азыр мындай да. Ошон үчүн мыйзамдар сакталыш керек да. Үй салардан мурун бардыгын багытын өзгөртүп, ушул жерге үй салабыз. Уруксатпы деп уруксатты алып, архитектурадан ошол баягы проектини чийдиртип, апусун алып, анан алар уруксат берет. Анан сен үй салып атканыңарда келип алар текшерип туруш керек. Канча арматура кошулуп атат, кандай болуп атат, проектидегидей болуп атат. Анан биз ушундайбыз да баягы. Ылып алып туруп анан мен салып алдым эле документ бер деп заставить этип атасыздар. Документибиз бар. Бербейбиз, ал жер производственный жер, ишкана түшөт, бузулат десе, биздики туура болот да. Туурабы? Бирөө саткан, а? Бирөө ошондо алып туруп бөлүп кызыл китеп кылып саткан да. Эми азыр айтып атпайбы, ошо багытын өзгөртүп арыз менен кайрылгыла, негизгисин айтып атам мен, мыйзамдуу жолун айтып атам. Бирөө сатса дагы ошону требовать этишиңер керек. Юристтерден консультация алышыңар керек. Мына жерге үйгө деп сатып атат, документ туурабы? Акча төлөп атам мына. Кийин үй сала аламбы ушул жерге деп өзүңөрдүн укугуңарды коргошуңар керек да. Азыр биз болбойт ал жерге завод, фабрика салабыз. Бунун багыты ошол жерде ишкана түшүш керек, производственный жер десек болот да. Бузгула деп аны буздурсак. Бузуп атпайлыбы? Шаардын ичинде канча деген чоң үйлөрдү буздуртуп атабыз. Ошон үчүн өзүңөр дагы, эл дагы мындай эмени мыйзамды сакташыңар керек туугандар. Өзде бизде салба жок. Мына Паскин көчөдөн улаганбыз, үзүлүп өткөндө шамалдап бүт. Силер шаарга карайсыңар? Шаарга карайбыз. Ошо полигон Полигонго 15 жыл бар. Полигондун курулганына канча жыл болду? Полигон өзү биз келгенде бар Сен экен. келгенде бар да, сен келип куруп алып ана полигонду ал делби. Армия келип Эми буга мүмкүнчүлүгү бар деп суранып атабыз мен эми. стратегический объект, ошону силерге берген адамдар туура эмес берген да. Полигон мен билгенде Союз мезгилинен бери турган полигон. А солдат даярданыш керек. Армия даяр болуш керек бардык нерсеге, туурабы? Анан полигондун арак жылдыр бул жерде эме дебейдиздер. Анда туура эмес. Бүгүнкү көчөбүздө салба жок. Өткөндө шамалда кон үзүлгөн, ошол 10 чакты, 20 чакты салба кетет. Ошо бирдики көчөдөн уланган. Салбаны жазып алайын. Ошо биз жакта аварийный состояние. Кон эле ошондой өзү билерчи. Көрүп бериң ушуларды. Ушуга бир өтүп бир дагы бир көрүп берсеңиз жакшы болот. Мен көргөндө эмне, аз балдар келет. Мен дагы көрөйүн, бирок жасап берели, столбаны койдурганга аракет кылайын. Остановка керек. Остановкага жана спонсор да чыккан. Мушуну мына маптар үндебей коюп кала бербедик. Биресе байбана мен сон остановка куруп берем деди. Мына мен ыйлап жүрдүм. Эч ким үндебей койду. Ыйлабай эле коюңуз, сиз өтө көп ыйлай бересиз. Мен айтып коюң, ыйлай турган. Жо мына ошо остановка кура турган бала кетип калды да. Биз куруп беребиз кетип калса. Маршрут көйгөйү кандай болот дейм да маршрут. Хатто өтө неме да слабый да. Бир жарым саат, 1 саат турабыз да камында шерте менен балдарыбыздан саатта кеч калабыз. Жамгырбы карбы турабыз. Ана мынау маршруткабыз. автобус бар го 113 автобус. 13 автобус неме кылып берсе Азыр кандай бир болот? чекеде мен жооп берейинби? Пошталга столбаларды коюп берем. Мына начальник киресиз. Сил койдуруп берет. Мына быйыл койдуруп берем деп атат, да? Остановканы ким эме алат? Жасырмай. Остановканы жазып алган. Жазып алып, остановканы жасап беребиз быйыл. Дагы бир неме. Бизде ушул чоң айылда мектепке, садикке жер жок.
Анан кийин ошо анал жерде 7 түтүн жер бар экен да, аны бирөө аренда калган экен. Ушулар азыр сотто экен. Ушул жерде бизге алып берсеңиз. Мен алып бере албайм. Ал жети түстүк болсо жеке менчикте алды. Жок, арендада деди да. Жок, жети түстүктү өзүңүз айтасыз. Тактайлы, эгер биздин жер болсо сакталып турабыз. Эгер ошол жерге алынса, мектеп, бала бакча түшкүдөй чоң жер бар. Мен айтып атпайм тактасын деп. Карайлы деп атам, тактайлы, трансформа законный ошол жериңе. А биз незаконный жерге эле барып акча сала берсек эртең жооп беребиз да биз. Эмне негизинде ал жерге акча власть эттиң дейт. Эмне негизинде дейт. Бизди да органдар карайт да. Эртең барып, тонун нар жагына салсаңар, ошол жака да жол салып бер, свет апарып бер дей бересиңер. Мисалда, ал жерде ген планда үй жок болсо, мисал айтып атам. Үй салыш үчүн жаңы конушта биз жерлерди трансформация кылып, бардыгын законный ген планга отургузуп, анан буларга согласовать этип, РЭС, бардык службалар, Горводоканал, мына биз кийин суусун тартып беребиз. Балдарды азыр мен ошонун тарабын алып коеюн. Водоканалга мынау дөөлөт экен Кеспесеңиздер суу берип чыкпай атат деп дагы арызданасыздар. Жок, биз ошону айттык оларга. Кудду ушу сөз сүйлөндү. Силер эртеңдерде мына азыр интернетте өнүккөн мезгил сүрөткө тартып бизди ит кылат деди. Баягы Нурбек деген бала келди участкага. Мен сизге айтып атам, мен баягы сүйлөгөн бир сөз сүйлөшүм. Кесип тазалайт 8 жерде колонка калат. Ошондой кылайлы, эми болду. Жок, ошо кала бербейби? Кала бербейт. 8 жерде калат. Эмне үчүн алар кошумча эме кылат? Болду, 8 жерде деген 8 жерде калыш керек. Онда али үйдүн мынау көчөлөргө кирген шлангалар Кесет да башынан кесип коет, болду. Ол шланга астында кала берет. Эмне кылат? эч ким улаган. Главный туда кеткен, ошону кеше проекти жоктотот, ошону. Атайын мамлекеттик проект кетип атат ишке. Буну биз мындайча айтканда, убактынча 1-2-3 жыл ошо проект ишке ашкыча ичип тургуладык. Мен айтып атпаймынбы ошентип? Буну айтып атпайм, мен башында айттым го, былтыр ичип турсун. Сиз азыр келген окшойсуз. Бая келсе түшүнбөй калыпсыз. Мен айтып атпаймынбы? 6 миллион кубтук резервуар бүтүрдүк. Азыр 1000диктен дагы 2-ни жасайбыз жапалакка. 130-150 миллион сом мамлекеттен акча бөлүнүп атат системасы тартканга. Ол эмеге 3 миллион доллар каратып атабыз. Бир жамгыр жагында шаарда суу токтоп калып атпайбы? Алдагы сел түшө турган жерлерден бер жагында курулуп калып тур эмеси. Азыр о папан суу сакташ үчүн жанын алып кетип атабыз, ошол жактан суу алып келебиз. Бул комплекстин иш кетип атат аба. Түшүндүңүзбү? Анан эми макулдашып туруп баягы Зебра баягы эмеден. Полицейский коюп берели ошондо карап эми. Анан ар бир трассага кое берсек, эртең аны коюп койсок, жолдо пробкалар пайда болот. Өзүнүн эмелери бар. Отуруп макулдашып, гаилер менен макулдашып. Анан прожектор болобу? Биринчи столба тартырып алайлычы, анан прожектор болот. Мына бергечи, Столбаларга дейт. Столбаларга бизге. Көт кылайлы койдуруп бергиле биз. Анан элге бөлүнүп кетти. Эмнеде бүт жаштар жашайт. Эже, ушуну бир неме кылып бербейсиздерби? Дедилер, мен Жасур Махмутовичти алып келем. Жасур, эми сен законду билесиң десем, 6 сотик жердин ичине кирсе, аналар ошонуку дегенсиң, а? Бирок ошого кичине. Жеке менчик экен. Бул почтада балансы болгон экен бурун. Почта анан ошо жеке менчикке берилип кетиптир да чекти бөлүп. О, бөлүнүптүр да эми. Үй жасап атат бу Ооба. жерде. Өтө апасың, а? Жасур, көзүң көргөнсүң. Мен госрегистр ачтым. Ошо үйүңүздө жашаңчы. Не кыласыз? Бирөөнүгө башыңызды оорутуп, эме кылып. Анте жаштар ишке бара албайт экен. Анан буну эме жок, буну айтып атпайлы. Буну мына балдар тактасын бирөө иши сотто экен деп атат. Билбейм аны. Судебный процесс. Сот менен тарап. Ошону сен эле чечип берип койсоң болот да. Мына Жасур келгенде 5-6 ай болду. Ушуну келип көзү менен көрүп кетти, үндөбөй. Мына балдар жөнөтөйбүз. Бул өзүңүздөр көрүп турган 218 квартал. Бул жана Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле түптөлүп элдер жайгашкан квартал. Бул жерде бул убакка чейин таза суу көйгөй аябай болгон, таза суу мынайтына жок болгон элдер бүт бардыгы көпчүлүгү шаардан ташып келип ичип жүргөн учурлар болгон. Ошондуктан өткөн жылы 20-жылы шаар мэри Талайбек Насырбековичке булар арызданып барып, мэр да эл жолугушууда да айтып, бизге биздин капиталдык курулуш башкармалыгына тапшырма берген. Биз проект жасаганбыз бул жерге. Проект боюнча 5 миллион 800 миң сом проект чыккан.
Биз сатып алуу мыйзамы негизинде тендерге бергенбиз 20-жылы. 20-жыл тендерге берип 4 миллион 600 миң сомго Азизбек компания деген куруучу компания жеңүүчү болуп табылган. Бул жерге биз жалпысынан узундугу 5 километр болгон, диаметри 110-дук, 95-тик, 63-тук ушундай диаметрдеги турбаларды койгонбуз. Мындан сырткары бул жерде негизинен биз 8 суу чыгуучу колонка койгонбуз көчөгө. Көчөлөр азыркы мезгилде өзүңүздөр көрдүңүздөр, мэрибиз эл менен биргеликте ачып көрдү. Бардык биз койгон проектте көрсөтүлгөн колонкалардын суу чыгып атат, таза суу. Ал эми бул жерге эми водоканалга биз пайдаланууга өткөрүп беребиз. Водоканал бул жерге график менен тиги суунун наркы 500 суу камбада суунун сапасынын бир аз азыгына байланыштуу күнүнө 4-5 сааттан суу берилет бул жерге.